Саламатсыздарбы? Мурунку сабагыбызда биз англис тилиндеги тамгалардын аттарын үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүн болсо окулушун үйрөнөбүз. Азыр биринчи тамгабыз эй тамгасы. Тамга эй тамгасы. Эй тамгасы кандай үндөрдү берет? Эй тамгасы А, O, A, A, жана E. Үнүн берет. Бул А. Эй тамгасы ушундай үндөрдү берет экен. Мисал үчүн name окулушу кандай? Name. Бул жерде A деп окулуп атат. Name. Сөздүн аягында И турса, бул жерде A тамгасы турса, A тамгасы өзүнүн атын айтат. И тамгасы үнсүз болуп калат. Name. N, A, M. Name. Кийинки мисалыбыз. Man. Man. А деген үндү берип атат. Man. Man. A. A. Keyinki misalımız all. Bul жерде O деп окулуп атат. O. All. Ар дайым эй тамгасы эки L менен чогуу келсе all деп окулат. Мисал үчүн бул сөздү окуп көрүңүздөрчү. Small. Small. Бул жерде all деп окулуп атат. Small. Кийинкиси father. Father. Бул жерде A деп окулуп атат. Father. Father. Бул кайсы сөз? Apple. Apple. И тамгасы үн чыкпай калат экен. Apple. Ошондо эй тамгасы ушул үндөрдү берет экен, Эйге мисал үчүн Эйге America. Болуп окулуп атат. America. Бул жерде А деп окулуп атат. Apple. Apple. А үнү. Apple. Бул жерде болуп окулуп атат. Эй тамгасы. America. Бул жерде А болуп окулуп атат. America. America. Так, бул тамга. Бул аты. Булар окулушу. Азыр жазып алабыз. Ушулардын баарын пауза кылып туруп, ушулардын баарын көчүрүп жазыңыздар. Анан бийини жазабыз. Кийинки тамганы жазабыз. Кийинки тамгабыз B тамгасы. B тамгасы тамганын аты B, окулушу Б деп окулат. Бул чоң B, кичине B. Мисал үчүн бул сөздү кандай окуйбуз? B, I, G. Big. Big деп окулат экен. Болбосо бул кандай окулат? B, all. Ball. B тамгасынын аты B экен.
аткарган кызматы Б экен. Кандай окулат экен? B тамгасы Б деп окулат экен мына бул жерде. Big ball. Кийинки тамга. Кийинки тамгабыз C тамгасы. Тамганын аты C, кыргызчасы эмне? C, C тамгасы кандай үндү берет экен? С же К деген үндү берет экен. C болгондо качан гана I, I жана Y тамгаларынын алдында келсе, С деп окулат экен. Мисал үчүн, кандай окуйбуз? С болуп окулат. С деп окулуп атат. Кайсы тамга? C тамгасы. City, city, city. К үнүн качан берет экен? A тамганын алдында, же U тамганын алдында, же O тамганын алдында келсе, К деп окулат экен. Мисал үчүн, кантип окуйбуз? К. Cat, cat, cat. Жазып алыңыздар. C тамгасы окулушу С, анан К. Качан гана бул тамгалардын же алдында келсе, ушул С'ны берет экен. Качан гана бул тамгалардын алдында келсе, К болуп окулат экен. Кийинки тамга. Кийинки тамга D. D тамгасы. D тамгасы кайсыл үндү берет экен? D. D деген үндү берет экен. Мисал үчүн, кандай окуйбуз бул сөздү? D, O, G. Dog, dog. Дагы D, A, T, date. Бул тамга үнсүз болуп, үн чыкпай калат экен, I тамгасы. D, A, T, date. Бул жерде D деп окулуп атат, D тамгасы кайсы үндү берип атат? D. D деген үндү берип атат. Мисал үчүн, кандай окуйбуз? D, I, G, dig. Көчүрөбүз. Пауза кылып туруп көчүрүп жазыңыздар. Кийинки тамга. I тамгасы. I тамгасы аты I. Окулушу кандай болот экен? Окулушу мындай кылып жазайынчы. Окулушу деген үндү берет экен, I деген үндү берет экен. Мисал үчүн, бул сөздү кантип окуйбуз? Me, me, M, I. Ачык болгондо бул жерде мисал үчүн үнсүз тамга келсе, болуп окулуп калат эле. Азыр бул жерде ачык болгон үчүн I болуп окулуп атат. Me. Буну кандай окуйбуз? B. Буну кандай окуйбуз? Men. Жабык болгондо болуп калат экен. Бул жерде болуп атат. Men. B. Бул жерде I болуп окулуп атат. Болгондо качан экен? Качан гана жабык болгондо болуп окулат экен. Мисал үчүн, T, L. Tell. Мына эки L деп эле окулат. Tell. Tell. Бул жерде дагы жабык болгон үчүн аягында үнсүз тамга келген үчүн болуп окулуп атат. Tell. Бул жерде I. Me. Tell. Me.
tell. Бұл қандай оқылады? Bell, bell, болып оқылады. Misal үшін. And, алеми, name де болса, не болды? Қачан ғана бұл жерде тұрса, аяғында келсе, үн шықпай қалады екен. Айтады екен, сен үн шықпай тұр, мен өзімдің атымды айтам дейді екен. Өзінің аты тамғасы. М. Бұл үн шықпай айтады. Name. Бұл жерде қандай десек? Еш нәрсе бербей айтады да, үн бербей айтады. Name, үн шықпай тұр айтады. Дағы Game. Бұл үн шықпай қалады да, үнсіз болып қалды. Game. Демек, тамғасы үндерін береткен дағы кеде үнсіз болып қалады екен. Ешқандай үн бербей қалады екен. Азыр шыны көшіріп жазыңыздар. Дағы улантып, тамғалардың оқылыштарын улантып береміз. Кейінгі тамғамыз. A, B, C, D, E. I'ден кейін не келеді? F келеді. F тамғасы. F тамғаның аты не екен? F. Қандай үнді береді екен? F. F деген үнді береді екен. F тамғасы F деген үнді береді екен. Misal үшін қанты оқиыз? F тамғасы F деген үнді берсе, F, all, есіңіздерде бе? Менен 2 L, 2 L, all бұл оқылады. Fall. For. Fly. Бұл I деп оқылады. Fly. Fall. For. Fly. Демек, F тамғасы F деген үнді береткен оқылғанда. Fall. For. Fly.